бүгүн биз чоң жемиштүү натыйжаларды өтүп жатабыз. Малайзия өзү билим берүү системасы абдан күчтүү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Айрыкча IT технология, электроника, жалпы илимдик сапаттын көрсөткүчтөрү боюнча эң күчтүү өлкөлөрдүн. Биздин кызыкчылык абдан чоң. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосунда макулдашуу жок болгондуктан жеке окуу жайларга биздин жарандар түз окуу жайларга түз тапшырып жатат. Кыргызстанда Салымбеков университети менен гана Малайзиядагы эки жогорку окуу жай менен макулдашуу түзүлгөн 9 студент билим алып жатат. Албетте бул өз каржыбыздын эсебинен. Бул студенттерибиз IT, технология жана электроника жагында. Биз февралда дагы кездешүүгө барган биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин башчысы Экилжолдубаевич Байсалов жана ошондой эле билим берүү министрлигинин министринин орун басары барып, негиздүү өзөктүү 3 маселелер боюнча сүйлөшүп келгенбиз. Биринчиден, мамлекеттик кызматкерлерди ыкчам англис тилин үйрөтүү боюнча жеңилдетилген курстарды уюштуруу. Ошондой эле бул жердеги самараттык технологиялар билим берүү системасында өтө кеңири тарагандыктан ошол мугалимдерди мектептен баштап жогорку окуу жайга чейин алардын дагы тажрыйба алмашуу деңгээлдерин калыптандыруу. Үчүнчү дагы бир биздин кызыкчылыктарыбыз бар. Бул жерде акыркы сиздер билесиздер, президентибиз ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөндө дагы Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы аркылуу туруктуу өнүгүү максаттарына жетебиз жана экологиялык климаттын өзгөрүшүнө жараша иги иштерди жүргүзөбүз деп. Бул өлкө алдыңкы ошол күн шамал суу энергетикасын пайдаланган өлкө. Ошол боюнча адистерибизди даярдоо, баардык ушул иштерин жүргүзүүгө сунуштайбыз жана ошондой эле Кыргыз Илимдер академиясы менен эгер алар макул болсо тең тараптык бирдиктүү фондду түзүп, ушул багыттагы илимдик иштерди жогорулатуу боюнча сөздөрдү биз сүйлөшүп өтүрөбүз. Фонд ошону баягы энергиянын кайра жаралуу булактары боюнча адистерди даярдоо, изилдөө жок, мындай илимий иштерди жүргүзүү. Анткени кийинки каатчылык суу маселесине, климаттын өзгөрүү маселесине жана ошолорго альтернатива табуу боюнча дүйнөлүк изилдөө системасына бирдиктүү фонд түзүп катышуу маселесин биз сунуштайбыз. Андан тышкары ошол академия наукта, ошол тармакта кеш эле адистерди окутуп жаткан политехникалык окуу жайлардын адистерин мындай кесиптик квалификациясын жогорулатуу маселесин суранабыз. Эң өзөктүү маселеси бул студенттердин Кыргыз Республикасынан барган студенттерге жок дегенде контракттык акы төлөөсүн өздөрүнүн граждандарынын акы төлөө системасына жеңилдетүү мүмкүнчүлүгү бар, ошону сурап көрөбүз. Анда биздеги билим алам деген жаштарыбызга өтө чоң мүмкүнчүлүк.